Assalamu alaikum. Kımbatlı mekendештерим. Көз қарандысыз болғаныңызға 34 жыл болды. Мен үшін қырғыз тілі өнікпей жатады. Біріншіден 2000 жылы bir komünist, bir sotsialist депутат Konstitutsiyaga өзгөртүү киргизип, орыс тіл, расмий тіл деп киргизип койду. Ошонун бери силер эмне бизге тыюу саласыңар? Кааласам орыс тілинде сүйлөйм, кааласам кыргыз тілинде сүйлөйм деп, мага тийбейле деп орусча сүйлөгөндөр көбөйүп кетти. Бир эл арасында эмес, жогорку кеңеште көрүп жатасыңар. Уруксат болсо дейт, расмий тілде баяндама жасайын дейт. Анан орыс тілінде жогорку кеңеште, орыс тілінде өкмөт жыйынында, орыс тілінде жергиликтүү бийликте сүйлөп атса, кыргыз тил кантип өнүксүн? Экинчиден болсо, кыргыз тилди өнүктүрүү үчүн мамлекеттин колдоосу керек. Кыргыз тил боюнча сабак берип аткан адистердин курстарын ачыш керек, алар жогорулатыш керек билимдерини, аларга жогорку деңгээлде айлык төлөп бериш керек. Ошондо алар жакшы иштешет, кызыгып иштешет. Эми башка себептер. Азыр мына көчөдө келип атсам, айылдан келген эле кыздар. Мели шарттар түшүнөм. Алар мактанып орусча сүйлөшөт бири-бири менен. Айылдан келген кыргыздар каталарына орусча сүйлөп келип атат. Каталары менен. Ана орусча сүйлөгөндөргө айтайын деп атам. Мен өзүм орус тилинде мектеп бүтүргөм, орус тилинде университет бүтүргөм, орус тилинде аспирантураны бүтүргөм. Орус тили боюнча 8 класстан баштап орус гезиттеринин макалаларын басылчу эле. Китептерим орус тилде чыкты. Şu менен кыйынсыңар дейм да. Шунда орус тилинен кыйын болом десең, келин анда мага жолук кыла, диктант жазышабыз. Мен орустарды отургузуп койгом. Алар уят болуп калышкан. Орус тилде ката кетирип, мен катасы жазып. Мен де сүйлөй алайм дейсиңерби эми? Мен өтүнөм силерге. Şu кыргыз тилде сүйлөгүлөчү. Кыргызстандан башка кыргыз тили эч каякта өнүкпөйт. Кыргыз тили өнүксүн десек, биз Кыргызстанда өнүктүрүшүбүз керек. Эне тилибизди колдойлу, кубаттайлы, кыргыз тили өчпөсүн, дайым өнүгүп жүрсүн.